пункттар боюнча көп айтат, эч нерсе кылган жокпуз. Мен бир экеле пунктторду бизде карап атканда кандай пайда алып келгенин сизге айтып берейин. Тура эле өтө эле саясатташтырып атат айрым саясатчылар пункттар маселесин. Өтө эле саясатташтырып атат. Эми парламент болгондон бул саясий арена кандай болсун пункттар маселеси чыкты. Бирок ошонун пайдасын да көрдүк. Мында пункттар жабык кенелер. Пункттордо эмне болуп атканын эл көпчүлүгү билбейт. Бүгүнкү күндө пункттарда эмне болуп атканын эл дагы билет. Парламент бердик баардыгыбыз кандай процессте жүрүп атканын билебиз. Эл мурда билген эмес. Мунункулар ошол эки мөңгүнү талкалаганга уруксат берген. Биз ошол мөңгүндөр талкаланып процесс неотвратимый деп коет. Арка кайтпас процесске айланып калганда гана бул маселени кароого кириштик. Бир эле силерге мисал келтирейин. Мында кече жакында биздин өлкөнүн жетекчиси инженерлер атат. Бизде уруксат берген элек. Бир мөңгүнү кубик менен музду алып туруп башка жерге кайталайын кылып койгон дейт. Калчылып атат. Ичинде биз комиссия түзүлүп барып текшергенде ал музду акбал менен чогуу, ал топурак, таш, кум менен аралаштырып жыйып аткан. Биздин үстүнө. Билесиздер да? Мына жыйынтыгы жооп кеңештин ушуну караганда 2 жылдан бери аралаштырбайт. Айласынан мөңгү алынып атат. Бирок мөңгүнү таптаса өзү башка жерде жыйып атат. Мындан чоң пайда мен. Айласыздык пайда. Анан ушундай маселелер көп эле чыгып атат. Пайдасы дагы эмнеде? Биз бул маселе көтөрүлгөндөн бери Кудай буйрса, мына кечээ Заводный кодекс каралып, өкмөт бүгүнкү күндө мурда мурунку өкмөттөр коркпостон ошо суздук кодексине карама каршы келсе дагы колдорун коюп, проект түзүп, уруксат беришкен, музду алган. Бүгүнкү күндө мына жазылып аткан лысый мөңгүсү жок, мурда эле жок болгон бизге чейин. Жок мөңгүсү талкалап жок кылып коюшкан. Ошол дагы мыйзамды бузуп, кол коюп уруксат беришкен. Давыдов мөңгүсүнө мурда эле уруксат берип коюшкан. Бүгүнкү күндө айласыздыктан карап атабыз биз. Ошондо дагы эмне пайданы алып келди? Бүгүнкү күндө өкмөттө отурганда ушуга жооп бергендер кол коюштан коркот бүгүнкү күндө. Мына эгемендүү мамлекет болгондон бери жакшы сөздөр көп айтылган, жакшы программалар кабыл алынган. Бирок дээрлик көпчүлүгү ишке ашкан эмес. Ушул менен жемкорлук сиз айтып аткандай биздин коомго кеңири сиңип кеткен. Айрыкча чечүүчү фактор бойдогон мамлекеттик структуралар ансыз жашоо жок болуп калды. Ошондой коом, ошондой мамлекеттик башкаруу 2010-жылдан кийин бизге тийди. Биз дүйнөсүндөгү практиканы эске алып, жемкорлукту түшүнбөй сайын деңгээлин бүгүн менен күрөшпөсөк, мамлекет өнүкпөйт, мамлекет толкуандар жок болот деген саясат менен гана киришибиз болот. Берилип билесиздер эми. 20 жылдан ашуу коомго кеңири сиңип кеткенден кийин, мамлекеттик органдар бул кадимкидей эле нерсе болуп калгандан кийин, аны 2 жыл, 3 жыл, 4 жылда жоюш кыйын. Биринчиден, өлүм жазасы боюнча баардыгыбызда балдар бар. Өзүбүз дагы сомдукка ошолгон балдарды ата-энесинин ордуна койсоктор болот. Именно ушул категория кылмыштарга, кылмышкерлерге өлүм жазасын киргизүү боюнча маселелерден мен эле ата-катары маалыматым бар. Бирок башка жазаларга эмне айтыш керек да? Ушундегенде бул эмнеден чыккан өлүм жазасын кайтуу боюнчачы башка жазаларды пожизненное заключение деп атпайбызбы, өмүр бою абакта башка да жазалар бар дегенде ошону колдонуу. Ушунда дээрлик мыйзам жакшы деген мамлекеттерде, тергөө, сот жакшы деген мамлекеттерде дагы күнөөсүз адамдар, жазага тартылып кеткен ушулар болгон.
күреш салынды. Анан 10 жыл, 20 жыл жылсын өлім жазасына ишке ашылгандан кийин башка күнөөлөр табылган үчүн анан күнөөсүндө ушуга келишкенде өлүм жазасына бир күнөөсүз адам дагы жазага тартылып өлүм жазасына тартылгандан көрө өлүм жазасынан кайтыш керек дагы башка жазаларды колдонуш керек. Ошон үчүн ушу факт берилди. Бирок сен айтып аткандай балдарды зомбулуп айрыкча ошолорду өлтүрүү эме боюнча мен өзüm жеке пикирим мына ушуга макулдук берсек болот. Мындай өлүм жазасын деле аябай өлтүрүп же башка нерсе кылган үчүн бирок бертиндей эмелерди максималдуу түрдө көтөрүш керек.